Башчысын чакыралы. Урматтуу өкмөт башчы, сизге 5 минут убакыт берилет. Биринчи акыркы минут алда суроо белгилеп тыйса алам. Эгер даяр болсоңуз убактыңыз башталды. 5 минут, да? 5 минут. Рахмат, урматтуу соттор коллегиясы жана ошондой эле танкипер биздин оппоненттерибиз жана ошондой эле мен оппоненттерим жана менин аяндуу коллегам. Биздин палата бул палата жеке менчик окуу жайлардын санын кыскартуу керек деп эсептейт. Эң негизгиси бул жеке менчик окуу жайлар бул эмне? Бул мамлекеттин булар мамлекетке караштуу эмес, то есть көз карандысыз окуу жайлар. Кыргыз республикасын алдык. Кыргыз республикасындагы жеке менчик окуу жайлардын ичинен бул лицейлерди алдык. Лицей жана ошондой эле среднее образование, да? Орто билим. Орто билим. Мектептер кирет да. Мектептер кирет. Мектеп, лицей. Гимназия, лицей, орто мектеп бардыгы бир эле среднее специальное образование берет эмес, ошондуктан ошол эмени алдык. Биринчи аргументим бул биз ушул жеке менчик окуу жайлардын жойбогондо эмнеге алып келет? Мисалга алсак, бул Сибат лицейлерин алып келсек, бул Сибат лицейлеринде мен толук түрдө эмес, кандайдыр бир деңгээлде Сибат лицейинде жакшы билим берет, бирок ошол эле Сибаттагыдай 61-чи гимназия деле ошол физико-математический гимназия ошондой эле деңгээлде окуучуларды алып чыгат, бирок экөөнүн эмеси айырмасы асман менен жердей. Анткени Сибат лицейинде түрк тилинде окутат биринчиден. Бул кандай бул жакшы бир чети. Дагы бир тилди билет, өзүнүн тилин дагы баягы билет, бирок ал жерде ислам дининин немесинде ар кандай немелер бар да, направлениялар. Ошолордун бирин жана Измаил деген немени дагы таркатуу иретинде дагы баягы иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Жана ошондой эле Сибаттын бүтүрүүчүлөрү баягы Кыргыздын баягы немесин, нукура жет атасынын эмес, бул эмне эле жана ал атасы Ататүрк деп баягы ошону кудай катары неме кылышат да, баягы преподносят ошону. Жана ошондой эле экинчиси бул коррупция. Жеке менчик окуу жайларын эме кылганда, кыскартканда биз эмнеге алып келет бул? Ошол эле окуу жайларында ОРТ, общереспубликанский тестирование, жалпы республикалык тест тапшырат, тесттин жыйынтыгы менен чоң окуу жайга өтөт. Демек, ошол мектепте алган билимин кийин ошол сертификаттын жыйынтыгы менен окуу жайга тапшырат. Ошондуктан Сибаттын бүтүрүүчүлөрү немеге мен мисалы ошол ОРТны алган эме катары, специалист катары билем. Алар тест тапшырган келгенде өзлөрүнүн знактары бар да. Бул биринчи вариант, бул экинчи вариант, бул үчүнчү вариант дейт да. Алар ага чейин ошонун эмесин ичиндеги заданияларын алып алышат да, даярданып алышат, келишет, тапшырышат, анан окуу жайга өтүп кетишет да. Бул алардын эми ар ким ар кандай кто как выживает деген сыңары, бирок ошол кийинки аргументим бул неме социалдык теңсиздикке алып келет. Кедей бай болуп баягы эме айта башташат да. Колунда барлар ошол Сибат лицейине берет, колунда жоктор орто мектептерде окуйт, образованияны алат, тийиштүү деңгээлде айыл жергесинде китеп жетсе, мугалим жетсе, эптеп-септеп бүтөт. Эптеп-септеп баягы ОРТ тапшырат, анысы 100гө жетпеген балды алат дагы, эртең барып ташка түртүп же болбосо базарда коммерсант болуп иштеп калат. Жана ошондой эле немени айтып кетсем, жогорку мамлекеттик башкарууну ошол билим берүү тармагын неме кылыш керек, чечиш керек. Тесттин жыйынтыгы менен жана ошондой эле ар бир ушул немелерде
мисалга алып кетсек, частный вуздарда, частный болбосун, мисалга мен өзүм Славянскийдин студенткасымын. Бизге тапшыраарда өзүнүн ички немебиз бар, тестибиз бар, 30 секунд. Ошол тестти тапшыргандан кийин гана өтөт. Жана ошондой эле Манаста бар ошондой тест, Славянскийде бар, Аутсада бар. Ошол жактарда биздин мамлекет азыркы күндө ошол эмелерди, окуу жайларды, ошол лицейлерди көзөмөлдөөгө баягы немеси каражаты же ресурсу болобу, же ошондой эле адам немеси болобу, специалисттер жетишпей жатат. Ал эмес, кыргыз вуздарын немете албай, контролдой албай, ошондуктан жеке менчик окуу жайлардын жанагы көзөмөлсүн, иш-чарасын көзөмөлдөп, кыскартыш керек. Убакыт аягына келип калды. Кийинки өзүнүн конструктивдүү сөзүн айтуу үчүн трибуна оппозициянын башчысы чакырылат. Урматтуу оппозиция башчысы, сизге дагы 5 мүнөт убакыт беребиз. Биринчи акыркы мүнөттө суроо берүүгө тыюу салынат. Менин урматтуу оппоненттерим жана коллегам. Тактоосу болобу, 1 мүнөт. Или до надо было тактап. Просто бuyakta өкмөттүн башчысы айтып кетти, конкретно сибатты алып атабыз, анан лицей, школдар. Сибатты деген жок, мисал катары. Мисал катары, значит, орто билимге анда бар жок, лицей, гимназия, жөнөкөй эле частный школдун баары кирет экен, билим деген жакшы айтып кетти. Бирок деген жеке билим эмне экенчи, ал деген мамлекеттик эмес, ооба туура, бирок көз карандысыз деген туура эмес болуп кетти. Анткени биздин Кыргызстанда единый стандарт бар образование, орто билим образование стандарты бар да. Ошол стандартка алар деген туш келбесе, частный школдар ачылбайт деген. Алар ачылган үчүн, значит, стандартка туш көз карансыз болгон жок андачы. Естественно, государство аны регулировать этет ошо через этот стандарты нормы. Бул биринчи, экинчиси сибатты айтып кетти, ушу кыскартыш керек, саны көбөйүп кетти депчи. Бир чети туура көбөйүп кетти, бирок андан зыяны жок. Бир да зыян айтып кете алган жок да, өкмөт башчысы кайсы зыян келтирди? Жанагы эле ислам эмени алып келди, бирок деген ислам деген азыр сибаттарды эмес, бар жок нерсе болуп атпайбы? Азыр мечиттерде деле туура эмес исламды алып келип атышпайбы? Ошол эле молдолорчу. Балким түрктөр туура алып келишти. Анткени исламдын биринчисинде ошол жактан как раз жаралган да, биз ошо түрктөрдөн бүт келген да. Бизгечи именно кыргыздаргачы алар туура алып келет, жанагы биздин молдолорго караганда. Түрктүн исламынын мындай жанагы сепаратистский немелери жок да. Конкретно ошонун баары нормада прописано, алар соответствовать этип туруп анан ачылган. Коррупция деп атасыңар, жанагы поступать этип атканда, орто заводить атканда знактар менен белги беришет, кандай деп. Аны деген только эмес лицей эмес, мындай школдордо эле белги бериш болот да. Негизичи эми жөнөкөй эле школ келип мугалим минтип билди, таанышпаган жана координатор таап алып минтип анын эч кандай неме дей албайм, что именно жеке мектептер, частные школы могут друг другу подавать знаки и таким образом жанагы ОРТны өтүп кетишинчи. Анткени социальный ал бир чети туура эле баарыбыз бирдей өсүшүбүз керек да. Бирок деген эми азыр деген 21-кылымда жашап атабыз, конкуренция убагында жашап атабыз, аны бирдей билим алабыз деп такыр айта албайбыз. Конституцияда конкретно жазылуу, каждый имеет право на образование. На какое образование? Аны биздин республика ачык койгондо, то есть я лично имею право выбирать частный же государственный. Это и есть как бы бул ошо как раз конституционный закон, это эң биринчи турат да, ошону өкмөт башчысы басып өткөнүн белгилейм. Жанагы тестти мисал келтирди, Славянский университет. Славянскийге өтүш үчүн не только ОРТ жанагы өзүнүн внутренний тестине өтүш керек да, ал туура. Анын жаман жерин көргөн жокмун, анткени мындай да, биринчисинде ошо бала жаман окуп школдон өтөм да, жанагы бар эле өтүп атпайбы, национальный Карабайга бар эле өтүп атпайбы деп келет дагы, Славянский берет тестин. К примеру, сочинение жазып дейт да, же изложение жаса албай калды, өзүнүн каталарын көрөт. Мен деген мектепте ушундай окуган турбаймынбы, туура эмес окуган турбаймынбы деген барып тырмышкан студенттер, абитуриенттер ошо жылы окууга тапшырбай, жан талашып, ошо русский языкты догонять этип, же математиканы догонять этип, келип ошо Славянскийге келип тапшырып кетишет. Именно ошо мен өтүшүм керек, билишим керек дегендей да. Анын эч мындай жамандыгын көргөн жокмун.
деп эсептейм. Анан жанагы азыр деген частный вуздарды эми санын кыскартып эле кереги жок. Анткени эмнеге частный вузддар ушу мектептерге, эмнеге частный мектептерге келдик да 30 секунд. Анткени деген жанагы өкмөт мектептер туура эмес окуткан, да, коррупция болгон, ошол үчүн частный мектептер ачылган, жеке мектептер да жөн эле бизнес үчүн ачылган жок. Биринчиде социальный чоң глобальный проблема болгон в системе образования именно орто билим арасындачы. И ушундай условия бизге мамлекет түзүп бере албайт экен, мындай условия керек экен азыркы стандарттарга, чтобы биздин келечегибиз, биздин балдар не отставали от соседних стран. Хотя бы ушу Казакстанды алганда деле көп эле эме болот атпайбы, разница болот атпайбы. Биздин балдар аябай артта калышты да, ошо артта калбасын деп жеке мектептер ачылганда ошол эле Сибат жанагында башка лицейлерчи. Анан кийин бир нерсеси жакшы Сибат лицейлердинчи, алар деген чет мамлекетке мындай чыгарганга эмеси көп да, мамлекеттик мектептерге караганда шансы көп да, что за границага барып бесплатно окуп келерине. Если акчага келгендечи, акча көп кетип атат частный мектепте, эсептеп келгенде элечи жанагы балдар мектептен жаман окуп эле анан кийин вузга келип баары бир деле шапка берүүчү аз бар да, ачык эле айталы, коррупция. Туурабы? Ошо шапканы бергенден көрө, андан көрө частный мектепке барып ошол эле акчага бир зато билим алып чыгат деп ойлойм. Чоң рахмат, азыр беребиз. Кийинки өзүнүн конструктивдүү сөзүн айтуу үчүн трибунага өкмөттүн мүчөсү чакырылат. Сизге дагы 5 мүнөт убакыт беребиз. Биринчи жана акыркы мүнөттө суроо берүүгө тыйым салат. Убактыңыз башталган. Саламатсыздар, урматтуу соттор коллегиясы, менин ылайыктуу коллегам жана урматтуу оппоненттер. Биз оппозицияны угуп отуруп, мындай бир точный бир определениялар угуган жокмун да, мындай айтып кетиштим, мындай болот экен деп, анан бирок мындай бир бизге да бир көп жерден кошулуп ислам боюнча деп айтып атат да. Бирок эгер муну айтып көрсөк, менин коллегам айткандай, бул исмаилийский багыттагы исмаилийский багыттагы мусулманчылык деп атасак, бул болгондо өзүнүн Турциянын ичинде бул болсо каршы келип запрет коюлган өзүн. Анан кийин өзү Турция мамлекетинде бул исмаилийский бир багыт вето коюлган да, ал болсо запрещенный, аны как террористический болуп калган. Ошон үчүн алар бияка келип үйрөтүп атканда, эмнеге биз эгер мамлекет түрктөр өзүнө запрет коюп атса, биз бияка келип туруп разрешение беребиз дегенде мындай суроо келип атат. Анан кийин мен аябай мындай бирке капа болдум. Биздердеги молдолорго караганда деп мынтип кол шилтеп койгону мындай туура эмес болуп калды дейм да. Анткени болсо биздин муфтият бар. Биздин муфтият ал болсо молдолорду текшере жүргөн адамдар, ошо текшере жүргөн мындай орган болот. Андан кийин дагы жанагындай айтып кеткендей эле тиги Славян университети болсо, мисалы Славян университети башка деп. Андан кийин негизи жанагындай эле сиздер айтып кеткендей эле Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жалпы республикалык тестөөлөр бүткүл жогорку окуу жайларга тиешелүү болот. Бирок болсо бул Славян университетине тапшырып атканда бул кичинекей эле бир жогорку окуу жай бир жалпы мамлекетке Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келбей, анан кийин жок биз силердин мыйзамыңарды эске албайбыз деп туруп биз өзүбүздүкү деп өзүнүн бир саясий жүргүзгөнү туура эмес болуп калат го деп ойлойм. Анан кийин жанагы айткандай чын эле Сибат окуу жайларына социалдык теңсиздик жаратып атат деп менин коллегам айтканга мен толук кошулам. Анан кийин аларга айтылчу нерсе, мисалы, эгер бир бала аябай жакшы окуп, жакшы өнөрүн көрсөтүп эме болгондо дагы, анан кийин акча каражаты келгенде аяларга окуй албай калат. Анан кийин ал биринчиси. Экинчиси, бул Сибатта жүргөндө дагы мындай жакшы окуп, анан кийин чет өлкөгө чыгып кеткенге мындай көбүрөөк өткүзүлөт дейт да. Бирок биз күнүгө кандай гана сонун балдарды көрүп атабыз, айылдан эле, Нарындан болобу, Баткенден болобу, жөнөкөй эле мектептен барып
Америкага болобу, мисалы жанагындай Flex деген программасы бар, ошол менен өткөндөр да көп кездешет. Андан кийин дагы эле жана сыйпатка токтолсом, мисалы тияктан кечирсиң. Андан кийин Турциядан келген мугалимдер, мүмкүн биз аларды билбейбиз да, чын эле жанагы билбейбиз да, кандай мүмкүн агенттер болобу, немелер болобу, ар кандай болот. Аны көзөмөлдөй алганга 30 секунд берип коесуздарбы? Аны көзөмөлдөй алганга бизге абдан, мамлекетке абдан кыйын болот. Ошондуктан биз жогорку окуу жайларды кыскартып, окуу жайларды мамлекеттин көзөмөлүнө алганын деп эсептейбиз. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Кийинки өзүнүн конструктивдүү сөзүн айтып үчүн трибунага оппозициянын мүчөсү чакырылат. Сизге дагы 5 мүнөт убакыт беребиз. Биринчи активдүү минутта суроо берүүгө тыйым салынат. Сиз даяр болсоңуз убактыңыз башталды. Саламатсызбы, урматтуу достор, саламатсызбы, урматтуу танкипер, саламатсызбы, урматтуу өкмөттүн тургундары, жана менин ылайыктуу коллегам. Бул жерде айтып кетсем, өзү жеке менчик окуу жайлары, лицейлер өзү максатын кылып келатат, билим берип атат. Менин айткандай, коллегам айткандай, баардыгы эме жакшы болуп кетет. Бул жерде өзү информация берип кетсем, Кыргызстан боюнча 2207 мектеп бар, орто мектеп. Анын ичинде 269 муниципалдык мектеп бар. Анын ичинде 69 жеке менчик мектеп бар. Ошо 69 мектептин баардыгын жок кыласыңар, ошо бир эле сибаптын мисалы менен келтирип, андай болбойт да. Неге дегенде 69 мектептин ичинде ар кандай мектептер бар. Айтып кеткендей эле Кыргызский, Российский славянский университет ичинде мектеп бар. Мектеп ал жерде эч кандай эле религия тийишелүү эмес, жакшы деңгөлдө, бийик деңгөлдө знания дают. Анан кийин айтып кеткеним кайсы жерде бул жакта дагы өкмөт тарабы айтып кетти эле коррупция бар деп. Бирок коррупция кайсы жерде бар? Айтып кетти, ОРТ бергенде коррупция болот. Анда биз сунуштайбыз, ОРТны өзгөрткүлө. Бирок жеке менчикте андай коррупция жок да. Окууну берип атат, эч кандай коррупция ал жерде жок. Анан кийин социальная разница бар дейт. Неге разница бар? Мисалы, айтып кетсем, жеке менчик мектептерде общежитие ачылат, столовая бар, бекет. Ар кандай мисалы турецкая школа напротив 13-й школы. Ал жерде бекер берилет форма, общежитие бар, бийик дөңгөлдө билим берет. Ал жерде ар кандай карапай эли окуйт. Бай, начар үй бүлөсү барбы, баардыгы ошондой эле бир эле билим алат. Аны дагы айтып кетсем, бул жерде айтып кеткендей эле ар бир адам биздин конституцияда жазгандай эле должен получить образование по своему выбору. Ошондой эле биздин ошо жеке мектеп просто един стандартта присоединяется, бирок дагы битке көтөрөт, битке көтөрөт. Неге дегенде ал жакта окуганда усиленно окутат да. Биринчиден ал жакта мектептин мугалимдердин квалификациясын көтөрөт. Биринчиден, экинчиден инфраструктурасы чоңураак, жакшыраак мектеп мамлекеттик мектептерине караганда. Анан кийин ал жакта инфраструктурасы, анан кийин инновационный технологиялары ошо азыркы абал менен наравне в ногу со временем жүрөт да. Анан мектептерде ар кандай ошо жеке мектептерде ар кандай курстар ачылат. Мисалы бир бала ошо окуучунун ичинде мындай кээ бир таланттары бар болушу мүмкүн. Ошол таланттарды алар развивает. Ошол айтып кеткен. Анан программа жөнүндө айтып кетти. Биз ошо
өкмөттүн тарабы айтып кетти, биз анын программасын билбейбиз. Неге деп билбейбиз? Ал жерде биздин эле мугалимдер окутат. 70% биздин мугалим, 20% ал ошо тышкы өлкөдөн келген мугалимдер окутат. Анын бизде өзү министерство бар. Министерство образования деген. Ал жөнүндө ал неге? Ошого эле ошону курировать эткенге эле как бы работает над этим, что дайыма эле комиссия келет, комиссия келгенде карайт, кандай балдарды окутат, кандай билим берип атат. Ошо биздин единый стандарттан чыкпайбы же чыгып атабы, кандай десем. Анан кийин да айтып кетсем, бул жерде частный мектепте окуганда ал жакта уже развивают десем лидерский 15 секунд лидерские качества. Биринчиден ал жакта акчаны төлөйт да, туурабы? Ата-энеси ошол үчүн акчаны төлөгөндөн үчүн баласы ответственен за ответственно подходит к обучению. Ошондон еще айтып кетсем, ошо частный мектептерде мугалим заинтересован ошо баланы окутканга. Неге дегенде ал акчасы көп төлөйт частный мектепте мугалимге. А бирок мектептерде не заинтересован, базовый элементин берип коет. Чоң рахмат. Билдиребиз. Келесиге заяр болсоңуз убактыңыз башталды. Чоң рахмат. Баштай берейин, убакытты кетирбей. Өкмөт мүчөсү жакшы сунуш кылышты. Кыскартыш керек деп. Бирок деген аргумент деп факторду келтире алган жок деп. Эмнеге кыскартыш керек? Эмнени кыскартыш керек деп. Конкретно кайсы вуздарды кыскартыш керек? Мен мүчөм айтып кеткендей эле канча бир мектеп бар, канча бир лицей бар, ошонун конкретикасы болгон жок деп биз билбей калдык. Сипатты бир айтышты, кайта тигини айтышты, мындай башаламан болуп кетти да кичинеденчи. Биз өкмөт тарабы айтылып атат. Кыскарты кереги жок. Болгон эле 69 мектепке. Каяка кыскартабыз? Такыр эле жок болуп калабы, жок кылабызбы деп өкмөт оппозиция чыгып атат да. Анан кийин жанагы муфтият деген тема көтөрүлүп кетти. Муфтият ооба ал нерсеси бар. Муфтият проверка кылат жана молдолорду. Бирок деген силер айтып кетпесиңер, мектепте биз кайдан билебиз? Эч ким проверять эткен жок да, эмне преподавать этип атат деп, биз деле билбейбиз да. Мечитке отурулуп эмне жөнүндө айтып берип атканын. Мен көп нерседе, көп мечиттерде болгондо, каждый мечитте ар кандай бүт молдо бири-бирине противоречит. Ошондой эле болуп калат ба? Бул школдордо, мектептерде 70% биздин кыргыз мугалимдер окутат. Ошо стандартта прописан да, что новые рабочие места должны создаваться именно Кыргызстанда да. Тияктан бир 30-20% эле келет да, алар жөнүндө курирующий болуп беришет деп болду. Основной мугалимдер, билим берүүчү адамдар биздикилер, кыргыздар эле. Анан жанагы мен мүчөм айтып кеткендей бекер болот. Бекерди туура эмес түшүнүп албагыла өкмөт тарабы, анткени бекер деп айтып кетти, жана бүт неме кошулат. Частный мектепке бир определенный сумма төлөйбү? Бүт ошого кружоктору, костюму, кийими, формасы, жанагы обед уже бүт кошулат ошогочу. Тигиндей мектептерге бесплатно берилип атпайбы? Өкмөт мектептергечи кенедей бирдеме берип атышат да, ал жерден деле поварлар канчаң деген урдуп атышат да, ошо кенедей балдардан урдуп атышат да. Негизи ошол факт, ошол бар. Ал көп нерсе, ал даже сотко чейин барышкан ошо боюнчачы, ата-энелерчи бизге мынча стандарт боюнча мынча бериш керек, анткени мынча берип атат деген бар. Аны силер учетко такыр алган жоксуңар да. Мен коллегам болсо белгилеп кетти, ака бекер сыяктуу эле кирип калат депчи. Бир акчаңды төлөйсүң, ошого бир кирип калат. Анан кийин спрос айтып кетти, жакшы акча берип окуп аткандан кийин бала ответственный болот. Ата-эне дагы келип, бирдеме болсо мугалимден сурайт, эмне окуткан жоксуң балаңды? Мен мынча акча төлөп атпайбымы? Каяка кетип атат? Канча тамак берип атасыңар? Формасы кандай? Синтетика эмеспи? Тигиндей, мындай бүт ал деген спрос кыла алат да. Тилер ошо жеке мектептер ответ бере алыш керек. Бере алган үчүн алар ачылып атат да. Анди мектепке барып, балам эмне жеп атат, тигине деп айта албайт да. Анткени деген бекер айтат, бекер окутуп аткандан кийин жөн отура берчи деп дагы ошондой сөздөр көп болот да. Даже андай даже сотко чейин барган ата-энелер барат да. Мен балам жаман окутуп атат, башка чаптыр, тигиндей мындай депчи. Мугалимдер айтат, бекер балам укпайт, тигиндей мындай. Частный школага, жеке мектепке барса, кол тийбейт.
стандарттын нукта. Анткени коркушат, ата-энеси эртең келип эле айтат, мен ушунча акчаны кимге, эмнеге төлөп атам? Баламды башкача алып үйгө жибергенгеби же билим алсын деп төлөп атамбы деген дагы сөздөр болот да. Ошол үчүн ойлойм, что жеке мектептер өзү и так эле 69 аз эле экен. Куда закрывать, да? Андан көрө биз наоборот өнүгүп, эмне деген инновационный мына мектеп ачылды недавно да. Ошого кошуп дагы бир башка программа болгон, башка мектептер ачышыбыз керек. Частный болобу, государственный болобу. Бирок мен коллегам айткандай эле, частный мектептер бизге азыр керек. Анткени деген булар деген частный мектептер мамлекеттик мектептердин уровенин көрсөтүп атат да, ачып берет. Эмне деген кемчиликтери бар. Частный мектептерди көрүп, мамлекеттик мектептер алар өзлөрү исправление кылып атат. Биз буга жетишпей атабыз, буга жетишпей атабыз депчи. Ал деген баардыгына керек. Министерство образования керек, ата-энесине керек, билим алып аткан окуучуларга керек, жана биздин Кыргызстанга керек да. Наглядный пример. Негизи образование азыр 21-кылымда кандай өтүп атат, кандай окуш керек дегенге как раз таки жеке мектептер бизге мисал болуп берип атышат азырчы. Анан кийин биз жанагы өкмөт мүчөсү айтып кетти, кошулуп кетти биз тарапка депчи. Кошулбаганда эмне? Ооба, сокращать керек, бирок деген именно кайсыны сокращать керек? Именно вредный факторлор бар жанагы школдорду сокращать этишкенге биз кошулуп атабыз. А так карп эле баарын жаба бериш керек деген болбойт. Именно кайсы мектеп, кайсы ошибкалар менен эмне үчүн смета жазып берсин, структура. Кайсы жеке мектеп иштебейт, кайсы жакта коррупция болот, ошо мектепти 30 секунд, ошо мектептер менен сүйлөшүп, ошо жабууга аракет кылыш керек. Анан жөн эле айта бериш, жабыш керек деп конкретно факторду чогултпай, информацияны чогултпай айта бериш деле туура эмес. Мүмкүн жеке мектептерде да азыр проблема бар. Ошо проблемаларды описывать этип, конкретно бумага алып келип туруп, анан айтышса, биз дагы ии демекпиз да. Антип айта алышкан жок. Рахмат, кийинки аналитикалык сөз үчүн өкмөттүн башчысын чакырабыз. 1 минут анда дебатка колдосоңуз. Рахмат, Саттар коллега, мен понятым, жана менин лоялдуу коллегам бул жерде айтып кетти да. Учет калып койгонун, учет калдык, эми мен сиздерге да деп берем аны. Өкмөт оппозиция башчысынын анализинде неме деп айтып кетти. Эмне үчүн, эмне бул негизги 3 суроого жооп бериш керек да. Ар бир аргумент, эмне үчүн анан жыйынтыгында эмнеге алып келет деген. Бул муфтиятта айтып кетти, муфтиятта ар кандай окутулат деп атат, ошону муфтияттын деңгээлинде айта кетсем, муфтиятты контролдой албаган, ошол көптөгөн жеке менчик ар бир мечитте ар кайсы исламды айтат дейт. Ошол сыяктуу эле ар бир мектепте өзүнүн программасын, өзүнүн идеологиясын, Турциянын колу, Американын колу, орустардын колу. Мен өзүм Славянскийдин студенткасы болуп туруп, биздин толук түрдө айта алам, биздин университетте атеизмди распространять этет. Анткени ислам жок, бул исламды ким көрдү эле, эмне кылды эле, Аллахыңар ким деп, ошол багытта дагы мугалимдер дагы ошондой кептерди айтылат. Жана ошондой эле Исмаил боюнча бул жерде биз айтылып кеткен аргументке толук түрдө эч кандай бир каршылык чыккан жок деп эсептейм. Технический неме жактан карап кетсек, жана кедей балдардан генедей балдардан урдайт, анан интернет дейт. Урдаган киши ал жеке менчик окуу жайларынан деле урдай берет, столовыйнан деле, чөнтөгүнөн болобу, кайсыл жерден болобу. Урдачы киши кандай запрет кылбасаң дагы ошол максатына жетет. Демекчимин, жана ошондой эле неме деп кетишти. Биз бул жерде өзүбүздүн аргументтерибизге токтолуп кетсем, анализ келтирип кетсем, бул анализинде айтып кетти, бекири окутуп аткандан кийин баягы колу тийбейт дейт. Ким кепилдик берет? Жеке менчик окуу жайларында колу тийбейт деп. Эмне мындай мектепте тиги ар бирөөнү сабак уруп атыптырбы? Ал бул адамдын өзүнүн кайсыл мектепте иштебесин, мугалим, чапчы киши жеке менчик окуу жайларында эле чаба берет, боору менен башына чукса чукуп кете берет. Жана ошондой эле ответственный болот, ошол төлөгөн акчасын ата-эне момча акча төлөп атат деп, баягы ответственныйраак болот, анан лидерский качестволор неметилет, анан кружоктор боюнча айтылды. Ар бир мектепте кружок бар. Гимназияда кружок бар. Учебно-воспитательный деген гимназиялар бар. Жана ошондой эле физико-математический деген бизде гимназиялар бар. Бул кандайдыр бир маселени чечпейт демекчимин. Кружоктор жеке менчик окуу жайларында эле эмес, бул мамлекеттик окуу жайларда СССР убагында эле ачылган. Жана ошондой эле бул если ошондой эле лидерский качестволор ответственный болом десе, окуучу
ал кичинекей кезинен эле жаралганынан эле ошондой болуп неме тарбиядан зависит этет. Ал кайсыл мектепте окубасын, окуучу бала айылда болобу, эме болобу, бул эң негизгиси бул самообразование болуп эсептелет. Те жердин түбүндө окуп жатып деле өзүн ошончо даярдап эмеге чет мамлекетке да кетип калган айылдык окуучулар дагы көп. Бул жеке менчик окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү эле эмес демекчимин. Биздин анализде менин коллегам айтып кетти. Биз айтып кеттик, биринчи бул неме депчи коррупцияны баягы кыскартабыз деген маселе турат. Анткени ошол эле ойртудан өтпөй калып, анан акча берип отуруп Славянскийге мисал катары айтып кетейин. Каныбек Осмоналиевдин немеси эмне болду? Кантип должностьтан кетти? Анткени ошол эле Славянскийге 11 студентти киргизем деп ошол ордунан кетти. Ал коррупция болуп эсептелет. Кийинкиси бул эме теңсиздик албетте болот. Байлар кимдин акчасы бар? Ошол 30 секунд. Кимдин акчасы бар? 1 минут калды же 30 секунд? Кимдин акчасы болсо, ошол өзүнүн баласын мындай немеге жеке менчик окуу жайларды бар окутат, андан кийин анан чет мамлекетке жөнөтөт. Анан ошо сыйбаттуу бүтүрүүчүлөр кетүүгө баягы мындай жакшы шарттар түзүлгөн, инновациялар түзүлгөн, анан мындай түзүлгөн, тигиндей түзүлгөн дейт да. Макул түзүлсө түзүлгөндүр, бирок мисалга Орус славян университетин алсак, сиздер ошол корпусуна барып көрсөңөр, аныкына караганда могу Арабаева университетинин аудиториялары 1000 эсе өтө. Эч кандай инновация жок, эч кандай отурган жерлердин столовой жок элементарно. Ошондуктан бул программа боюнча дагы айтылган аргументтерине контраргумент айтып кете турган болсо, бул контраргумент эмес, бул анализ келтире кетсем 30 секунд. Анализ келтире кетсем, ошондуктан бул биз толук түрдө жеке менчик окуу жайларын жок кылабыз деген жокпуз. Биз кыскартабыз дедик. Эмне себептен биз аны далилдеп бердик, бышыктап бердик. Кандай аргументтер менен, кандай жол менен бул аларды биз кыскартпаган күндө кандай бир эмелерге, көйгөйлөрдү алып келип атат. Менин коллегам бул жерде биз айтып кеттик элек. Может быть, алар агент катары келип аткандыр ошол мугалимдер. 70% макул, 70% иштесе иштегендир. Ошондуктан биз толук түрдө биздин аргументтерибиз бышыкталды жана ошондой эле анализдеди деп эсептейм. Ыраазычылык билдиребиз. Жакшы оюңуздар үчүн чоң рахмат сиздерге. Тараптар кызматтуу калп боюнча кол алышып болуңуздар.